Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта жогорку деңгээлде уюштурулган райондор аралык Чүй облусунун чемпионаты тууралуу айтып беребиз. 20-21 октябрь күндөрү Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында Көк Бөрү боюнча Чүй облусунун чемпионаты болуп өттү. Мелдешке 8 райондун курама командалары катышты. Турнирдин биринчи күнүндө чейрек финал жана жарым финалдык беттештер болду. Эске салсак, оюндар 15 мүнөттөн 3 таймга созулду. Чейрек финалдын жыйынтыктарына токтолсок, Чүй Токмок 10-0 эсебинде кеминди утуп алса, Жайыл району Москва районун 5-0 айырмасында жеңди. Аламүдүн сокулук беттеши тең атаандаштыкта өтүп, жыйынтыгында 4-2 эсеби менен Аламүдүн жеңүүчү болуп чыкты. Барына чексиз. Bir чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык тыйындарга чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Барына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на ОМ. Барына чексиз. Ысык Ата Панфилов жолугушуусу 4-1 айырмасында Ысык Атанын жеңиши менен аяктады. Кыска тыныгуудан кийин жарым финалдык оюндар орун алды. Анда Жайыл Чүй Токмокту 5-2 эсебинде, Аламүдүн Ысык Атаны 7-1 айырмасында утуп алды. 21 октябрь күнү финалдык беттештер болуп өттү. Алгач 3-чү орун үчүн оюнда Чүй Токмок командасы 3-0 айырмасында Ысык Атаны утуп алды. Финалда Рустам Тыналиев менен Султан Русланов башында турган Жайыл району 2-3 айырмасында Аламүдүнгө утулду. Аламүдүн үчүн Сейитбек Анарбек уулу, Белек Мукаев, Жишан Алсейитов жана Мирлан Алсейитов сыяктуу күчтүү улакчылар ойноду. Биринчи орунду алган команда байге катары автоунаа берилди. Айда Жулас, айда! Биринчи орун алган командага байге катары автоунаа берилди. Ал эми экинчи орунду алган Жайыл командасы 100 000 сом менен сыйланды. Үчүнчү орун Чүй Токмок 50 000 сом, 4-чү орун Ысык Ата 20 000 сом байгеге ээ болду. Ал эми Мелдештин мыкты оюнчусу деген сыйлыкты уюштуруучулар Сейитбек Анарбек уулуна ыйгарышты. Башка жеке сыйлыктарга токтолсок, мыкты коргоочу намын Ысык Ата командасынан Спак Кушкеев алды. Мыкты жекеме-жекедеги аргымак болуп, Чүй Токмок командасындагы Кайбирен аты табылды. Мыкты аргымак Жайыл командасындагы Кашка деген тулпарга берилди. Бул мелдешке Чүйдүн күчтүү оюнчуларынын баары эле катышкан жок. Мисалы, Достукта ойногон улакчылар бул турнирге катышпады. Мисалы, Эмирлан менен Элдияр Жеңишбековдор Аламүдүн районуна караштуу Кызыл Бирлик айылынан болоорун билебиз. Бирок алар чемпион болгон Аламүдүндүн курамына киришкен жок. Достукта ойногон Кубаныч Султан уулу менен Аскат Аскаров дагы Жайыл районунан болоорун билебиз. Бирок ал эки улакчы дагы бул чемпионатта катышпады. Бул мелдештин негизги максаттарынын бири Сары Өзөндүн курамында жарай турган оюнчуларды тандоо болуп саналат. Ал эми жогоруда аты аталган улакчылар кийинки жылы кайрадан Достукта ойношу мүмкүн болгондуктан катышышкан жок деген божомол бар. Бул улакчылардын Чүй чемпионатында катышпай калганына кандай баа бересиздер? Комментарий жазыңыздар. Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясынын президенти бул турнир ай сайын болоорун кошумчалап, кийинки мелдеш 10-11 ноябрь күндөрү Сокулук районундагы Белек ат майданында болоорун айтты.